Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар, саламатсыңарбы урматтуу достор. Бүгүнкү сабакта мен сиздерге тамеки чегүүнүн 3 пайдасы тууралуу айтып бермекчимин. Ооба, сиздер туура эле уктуңуздар. Эгерде тамекинин адам баласы үчүн кандай пайдасы бар деп ойго батып турган болсоңуздар, анда биз бул суроолорго дароо эле жооп бергиле. Тамеки чегүүнүн биринчи пайдасы: тамеки чеккен адам эч качан картайбайт, себеби ал жада калса карыган мезгилге да жетип бара албай калат. Изилдөөчүлөрдүн пикирине караганда мындай адамдар 10 жылдан 15 жылга чейин өз өмүрлөрүн кыскартышат. Тамеки чегүүнүн экинчи пайдасы: ал адамдын үйүнө ууру кирбейт. Анткени көп тарткан киши түнү менен ыкшып чөтөлүп, түнү менен уктай албай, утуру которулуп чыгат. Үй ээсинин жөтөлүн уккан уурулар андай үйдү айланып өтүшөт. Бирок муну менен эле баары бүтүп калбайт. Анткени тамеки тарткан адамдын үчүнчү пайдасы дагы бар. Дегенибиз, аны эч качан ит тиштебейт. Ал адам эрте эле майып болуп, таяк таянып басып калат. Ал эми таяктан өзүңөр билгендей ит дагы коркот эмеспи? Урматтуу окуучулар, урматтуу окуучум, эч ойлонуп көрдүңүз беле? Адатта адамдар эмне үчүн тамеки тартышат? Адамдын тамеки тартуусуна кимдер себепкер болушат? Эмне үчүн кээ бир адамдар бул жолго кирип кетишет? Тамеки тартуунун кандай зыяндары бар? Эгерде бул суроолор сизди да кызыктырып турган болсо, анда биз бүгүнкү сабагыбызда дал ушул суроолорго жооп бермекчибиз. Бүгүнкү сабагыбызды баштаардан алдын турмуштан бир окуя мисал келтирейин. Көбүнчө айыл жергесинде адамдар кыш мезгилинде үйлөрүн жылытуу максатында атайын мештерден пайдаланышат. А бирок алардын түтүн чыгаруучу түтүгүн үйдөн сыртка чыгарып коюшкандыгын билебиз. Эми элестетиңиз, ошол эле түтүн үйдүн ичине чыга турган кылып куруп коюшса эмне болот? Албетте, сиздер ал адамды акыл эсинен ажырап калган бир келесоо болсо керек дейсиздер. А бирок чыныгы жашоодогу келесоолор башка. Дегенибиз, акыл эси жайында эле болгон адамдар түтүндү ичине тартып жатышпайбы? Андай болсо, адатта адамдар эмне үчүн тамеки тартышат? Дал ушул суроонун үстүндө ой жүгүртөлү. Кээ бир адамдардын тамеки тартуусуна үй бүлө мүчөлөрү себеп болот. Бала уяда эмнени көрсө учканда ошону алат. Үй бүлөдөгү тамеки тарткан адамдар өзүн эле уулап калбастан, анын жанында кошо жашаган адамдарды да бир четинен уулап олтурат. Тамеки тартпаган адамдын денеси да улам анын жытына көнүп, айтоор бул адат ага жөнөкөй жол менен гана кирип келет. Ал эми кээ бир жаштар мода үчүн тамеки тартышат. Замандын талабын аткарып, замандан артта калган адам болгулары келбейт. А бирок адам баласы үчүн замандан да, адеп ахлактан артта калганы өкүнүчтүү. Адамдын эң жакын достору да кээде тамеки тартууга үндөшү мүмкүн. Бул учурда эгерде тамекини азыр тартпасам, анда досторум мага капа болуп калышсачы деген жаңылыш ой дагы адамдын өзүн өзү зыянга учуратуучу багытка алып кирип кетет. Эми болсо сиздер үчүн эң өкүнүчтүү тарабын айтайын. А балким сиз бул учурга чейин эле тамекинин зыяндуулугу жөнүндө билет чыгарсыз. Ошондой болсо да маалыматты кайталоо, ошол жолдон кайтаруучу дагы бир ыкма экендигин эсибизге алып, төмөндөгүлөрдү тизмектей кетмекчибиз. Тамеки адамдын организминде 25 түрдүү оорунун келип чыгышына себеп болот. Анын коркунучтуулугу, терс жактары дароо эле байкалбастан бир нече жылда барып байкала тургандыгында. Маалыматтарга караганда Кыргызстанда эркектердин 60, аялдардын 30% тамеки тартат. Келип чыгышына тамеки да себепкер боло турган жүрөк кан тамыр оорулары боюнча Кыргызстан бүгүнкү күндө КМШ өлкөлөрүнүн арасында алдыңкы орунда турат. Тамеки адатта кайсыл органдарга зыянын тийгизет? Азыр болсо ушул тууралуу айтып кетебиз. Адатта тамеки адам организминдеги мээ, тил, омуртка, өпкө, жүрөк, ашказан, кан тамыр, табарсык,
жана башка мындан сырткары толгон токой организмдеги бөлүктөргө зыян келтирет жана натыйжада албетте адамды эртерээк өлүмгө алып келет. Бул биз сиздерге жеткирген маалыматтардын бир гана бөлүгү. Ал эми бүгүнкү күндө тамекиден көптөгөн адамдар көз жумуп жаткандыгы табышмак эмес. Дүйнөдө ар бир 10 секунд сайын тамекинин айынан бир адам көз жумат. 2020-жылдан баштап ар жылда тамекиден 10 миллион адамдын өлүмү күтүлөт деген маалымат бар. 1998-жылы тамекиден дүйнөдө 4 миллион адам өлсө, 2008-жылы 49 миллион адам көз жумган. Тамеки тартуучулардын 10% рактан көз жумушат. Бүгүнкү сабагыбыздан тыянак чыгарып айта турган болсок, тамеки тартуу адам баласына зыяндан башка пайдасы жок экендигин эске алабыз. Коомчулукту бул жаман илдеттен кайтарууга аракет жасайбыз жана келечекте биз да башкаларга үлгү болуп, чыныгы өрнөк көрсөтө алабыз. Эгерде бүгүнкү сабак сиздер үчүн кызыктуу жана пайдалуу болгон болсо, анда төмөнкү үй тапшырмасын өзүңүздөрдүн жазуу дептериңиздерге белгилеп алыңыздар. Алгач A4 өлчөмүндөгү ак барак алып, ага төмөндөгү чиймелерди чийебиз. Биринчи бөлүккө сүрөт үчүн орун калтырабыз. Ал жерге тамекинин зыяндуулугун чагылдырып, өзүбүздүн чыгармачылыгыбыз менен түрдүү сүрөт тартабыз. Эскерте кетүүчү жагдай, бир баракка бир эле сүрөт тартуу жетиштүү. Ал эми экинчи бөлүмүнө өзүбүздүн оюбузду жазабыз. Сиз сүрөттө тарткан эпизоддо же көрүнүштө кандай ойду бергиңиз келди, өзүңүздүн оюңузду кыскача жазасыз. Ал эми келерки тарбиялык сабагыбызда биз сиздердин бардык сүрөттөрүңүздөрдү чогултуп, атайын мектебибиздин кире беришине галерея уюштурабыз. Мындан максат муну көргөн адамдар тамекинин терс жактарын көрүп, андан уулак болууга аракеттенишсин. Ушуну менен биздин бүгүнкү сабагыбыз өзүнүн жыйынтыгына келип жетти. Кайрадан сиздер менен кийинки тарбиялык сабактардан жолукканча, жалпыңыздар сак, саламат туруңуздар.